Бақыт таалай, ден соолук жана жакшылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Бақыт жана бейпил жашоо каалаймын. Жаңы 2011 жылыңыздар менен. Жамандыкты амандык жеңет. Аман эсен болгула, экендештерим менен. Жаңы жылыңыздар менен. Урпактары сыймыктан жөлкөнү, адилет коомду, таза бийликти, өнүккөн Кыргызстанды куруу. Казакстандын Актау шаарындагы авиакырсыктан жабыркаган 3 жаран Кыргызстанга алып келинди. Бул тууралуу Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, аларды алып келген учак Бишкек шаарынын Манас эл аралык аэропортуна 30 декабрга караган түнү саат 3-төрдө терс окуясыз конду. Бейтаптар тез жардам аркылуу Бишкектеги улуттук ооруканага жеткирилип, учурда дарыгерлердин көзөмөлүндө болууда. Белгилей кетсек, 25 декабрда Баку-Грозный каттамын аткарып бара жаткан Азербайжан аба жолдоруна таандык учак Казакстандын Актау шаарынан 3 чакырым алыс аймакта кулаган. Самолетто жалпы 67 жүргүнчү болсо, 5-өө экипаж мүчөлөрү, ал эми 37си Азербайжандын, 6-өө Казакстандын, 3-өө Кыргызстандын жана 16сы Россиянын жараны экени маалымдалган. Алардын ичинен 32 киши аман калган. Алматинкада жестко авария болуп тур. Встречными кирип кетиптир. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Туугандар, бүгүнкү чыгарылышта сойку каналарга рейтибизди баштадык. Ал эми бүгүнкү рейтте жалаң эле сойку кыздардын жүзүн сиздерге ачык жарыялап бербестен, ошол жерге барып жаткан эркектердин да жүзүн сиздердин алдыңыздарда ачык айкын чыгарып беребиз. Каналдан четтебеңиздер, сиздер менен мен Азаке, Элуксун YouTube каналы. Чоңуз келен, мына карап кой. Üstüm ne kadar var? Tamam. Dekabr günü 05.99 işi olacak. Bunun işi var. Yanlayızın oğuz cümle fazla tepki cümle oldu. Kamera günlerinde mi? Evet. Kamera var. Sen kamera takmadın. Ne kadar şey? Kim kamera? Aytasın. Ben kamerada takıp söyleşebiliyor. Ne yaştan söyleşebiliyor. Ha? Отчет катары чыгаруудам. $7300 болду туугандар. Мен сиздерге сөз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбанктын не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып кетсең, 0554 007084 эмбанк номери Махабат бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар бунусунда. Сөз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбанкты тандап туруп ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбанкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот.
Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетинде пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7,300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Манатыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити өзүңүздөрдүн ихсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ассаламу алейкум барыңыздарга. Кечеки өзбекстандык блогер боюнча чыгарган видео Өзбекстандын сайттарында дагы резонанс жаратып, ал блогер кыргыз элинен кечирим сурады. Ал эми кайсы блогер келсе дагы, ырчы келсе дагы, ал мамлекетти жамандаганга эч кимдин акысы жок. Биз дагы Өзбекстанга барып жүрөбүз, Казакстанга барып жүрөбүз. Эки мамлекеттин дагы сөз түрдө кемчилдиги болот. Ошол кемчилдиктерди биз дагы айтып аткан жокпуз да. Ал жака барабыз, сейин көрөбүз, келебиз деген нерсе да. Үчүнчүдөн, бул иш-чараны уюштурган Лутфулла Бусурманкулу уулу. Азыркы учурда КТРКдагы улуттук музыка телеканалынын директору. Бул Лутфулла акабиз өзүнүн номер 1 жылмыктылары деген иш-чарасы бар. Жыл сайын акчага сатып өткөзүлө турган иш-чара. Ошол иш-чарасын улуттук музыка сыйлыгына аралаштырып жибергендиги үчүн сөз түрдө жоопко тартылыш керек жана кызматынан кетиш керек. Бул жерде ишти ача турган болсоң, чоң акча жана чоң коррупция жатат да. Чоң сырдын жүзү ачылышы мүмкүн. Ал эми Лутфулла Бусурманкулу акабиз башка жактан келген ырчыларга, башка жактан келген блогерлерге жылдын мыкты принцессасы, жылдын мыкты ушундай деген да сыйлыктарды бериптир. Бизде Бекборбиев агаларыбыз бар, Сыймык Бейшекеев, Динара Акулова, Алтынай Нарбаева, Гүнүр Сатылганова эжекелерибиз бар. Дал ошол эжекелерибиз жаңы өсүп келе жаткан жаш муунун колун кармап сыйлыктарды тапшырса болбойбу? Сөз түрдө Казакстандан келип тапшырыш керекпи? Өзбекстандан келип тапшырыш керекпи? Бунун зарылчылыгы эмнеде деген маселеде Лутфулла акебиз сөз түрдө кыргыз элинен кечирим сурашыңыз керек жана кызматыңыздан кетишиңиз керек. Лутфулла Бусурманкулу элден кечирим сурасын деген сөздү комментарийди ушул видеонун астына сөз түрдө барыңыздар, жазыңыздар жана бул видеону болушунча репост кылып таратууга сиздердин да жардамыңыздар бизге керек. Байке дагы азыр пленкаларын алып чыгып алып жерге эле тыштап салып атат. Байке отуруңуз. Мен ушул жактын эмес болом. Ушул жактын куратору болом мен. Атым Улукбек. Нет, ты по-русски говоришь? Но жерде, тети жерде камера турат. Но мусорлоруңузду, ногуну эмеге алып туруп салып коюңуз. Мен орусча билбеймин. Жалаң кыргызча сүйлөйм. Ну места же нет, поэтому я... Жок, место бар байке, алыңыз. Ой, ошолдуну ногунун ичине, мусордун ичине салыңыз. Кече эле Садыр Жапаров ушулар тууралуу видео чыгарды байке. Кандай место жок? Место бар толтура, мыналардын ичине салыңыз. На, ушуларды тартып чыгарып аткан тети жерде камера турат. Уялбайсыңарбы? Чоң машина айдайсыңар ушундайчы. Өзүңөрдүн үйүңөр таптаза болсо мейли. Салың давай. Өстөрдүн үйлөрү таптаза болсо болду. Айлана чөйрө ушундай балит болсо боло берет. Шома орусча сүйлөп кот. Мен ушул жерде күнүгө жумушка өтөм саат 9-дардачы. Мына азырда саат 9-дан 5 мүнөт өттү. Мындай кылык жоруктар ушул жерде аябай көп. Мына жанакы президент кайра өзүнүн соц тармагына чыгарып аткан жер. Мына жер болсо Кайназарова. Кайназарованын эли дагы мына Кызыл Аскер жактын кээ бир тургундары ушинтип балит кылып, мына алып келип туруп таштап коюшат. Анан айлазы кетип президент анан муну өзүнүн соц тармагына чыгарып атат ушундай деп. Салың ошолорду. Мунун өзүнүн үйү таза болсо мейли. Мамлекеттин жери кир болсо боло бериш керек экен. Давай. Ар бирибиз ушинтип бирөө жарым мусор таштап атканга жакшы мындай кош көңүл мамиле кылбай ушундай мамиле кылып койсок, мына жердагы таза болот өзүчү.